Район Борбору түбү айылында жаш жубайлар үчүн жубайлар таймашы кароо сынагы болуп өттү. Түп райондук маданият бөлүмү тарабынан уюштурулган Кыргыз Республикасы Президентинин 2022 жылдын 20 майындагы номер 157 улуттук нарк жөнүндө жарлыгын жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата үй бүлөлүк балдыктарды өнүктүрүү, көңүл ачуу жана колдоо үчүн жаш үй бүлөлөргө арналган жубайлар таймашы кароо сынагы өткөрүлдү. Кароо сынакка 5 айыл аймактан бирден жуп тандалып алып катышып, жубайлар физикалык гана эмес, интеллектуалдык жактан да өзүлөрүнүн күчүн сынашты. Жыйынтыгында 1-чи орунду Каркыра, 2-чи орунду Балба, 3-чү орунду Карасаев, 4-чү орунду Түп жана 5-чи орунду Ысык көл айыл аймагынан келген жуптар багындырышты. Жаш жубайларга баалуу белектер менен бирге ыраазычылыкка грамота тапшырылды. Assalamu alaikum. Ысык көл айыл аймагынын атынан жаш жубайлар биздин үй бүлөбүздүн атынан калыстар тобуна, уюштуруучулар тобуна жана ошондой эле катышуучулар тобуна ысык салам жолдойбуз. Ким билбейт тириликтин базарына, ким көнбөйт көрөкаттын азабына, колпонтуп гүл өмүрдүн багын ачып, жубайлар аман эсен жашагыла. Тарыхтын барагындай ача берер, зайыма ыйык сыңар бата берер. Билегин асыл жандар балбылдатып, биз үчүн бар болгула ата-энелер. Бар болсо балдын өткөн ширин сиңер, багыбыз, байлыгыбыз бир өзүңөр. Ар качан балдар эсен болсун дейбиз, анткени силерсиңер үмүтүбүз. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда талай издеп тапкан жан болгула. Байсалдуу сапар буйруп улуу көчкө баарыңар эсен аман бар болгула. Биз Нурбековдордун үй бүлөсүнүн атынан баарыңыздарга жылуу салам айтабыз. Саламаттуу журтум агайым, алдын менен саламдашып алайын. Саламдашуу мунубуз, кол чапкычтып туруңуз, ырардайбыз сиздер үчүн атайын. Саламдашуу мунубуз, кол чапкычтып туруңуз, ырардайбыз сиздер үчүн атайын. Салам айтам жалпыңыздар аманбы, баш дейип салам айтсак жаманбы. Бел байлаган алыска, түшкөн биздей жарышка, атандашка айталы биз саламды. Бел байлаган алыска, түшкөн биздей жарышка, атандашка айталы биз саламды. Эң коз белген Каркырадай жерибиз, түбөрөнү санташ деген элибиз. Атым Самат күйөөсү, Амен Мирзат бүлөсү, кенен айтып таанышалы эми биз. Ушул саатка даярданып түткөнбүз, тосунун бардыгына түткөнбүз. Билим алып комуздан, калышпай да добуштан, музыкалык окуу жайды бүткөнбүз. Билим алып комуздан, калышпай да добуштан, музыкалык окуу жайды бүткөнбүз. Чыкпасак да сахналарга дүйнөлүк, ырдаганды алдык мыкты үйрөнүп. Диплом алып колдорго, жакшой салып ойлорго, андан кийин алдык биз да үйлөнүп. Диплом алып колдорго, жакшой салып ойлорго, андан кийин алдык биз да үйлөнүп. Байлык бар деп жүрө бербей чалкалап, улуулардын баскан изин кайталап. Жалпылыкту билбейбиз, биз мектепте иштейбиз, мугалимдик чоң кесипти аркалап. Жалпылыкту билбейбиз, биз мектепте иштейбиз, мугалимдик чоң кесипти аркалап. Бизге атам менен энебиз, Үлбүлө айга тең эгиз. Жетип биз да тилекке,
güç koşulup bileke, iki ulu tarbiyalap geleriz. Жетip bizde tileke, güç koşulup bileke, iki ulu tarbiyalap geleriz. Gelip kaldık biz tüzüldük başka, Толқын оны таштап салып алысқа, жеңіліні ойлы бой, Құдай қолды қойғандай, Çok genişti қойдық тұшап намысқа. Жеңіліні ойлы бой, Құдай қолды қойғандай, Чоң genişti қойдық тұшап намысқа. Бар Өмірді тартылып келебіз, жардам берет бізге Құдай егебіз. Атандаштан ашабыз, жаман ойдон қачабыз, бұл таймашты бүгін сөзсіз жеңебіз. Атандаштан ашабыз, жаман ойдон қачабыз, бұл таймашты бүгін сөзсіз жеңебіз. Ассаламу алейкум, аталар, апалар. Мен Бактыбек Улуу Төрөбек 1990 жылы жарык дүйнөгө келгем. Карасаев айыл атынан келдик. Көчөккө өтүп кеткен апалардын майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Бар болгула, аман болгула, маңдайыбызда ар дайым. Ошол биз үйлөнгөнүбүзгө 10 жылдын жүзү болду. Азырынча 4 баланын ата энесибиз. Рахмат. Саламдашуу салтыбыз эзелден кыргыз калкыбыз. Демекчи биз Карасаев айыл өкмөтүнө келдик. Мен атым Сауле. 1996 жылы Түп районуна караштуу Көч айылында туулгам. Арал Түп районуна караштуу Арал айылына турмушка чыккам. Ошол анда эмесе сиздер үчүн ырдап берип койсок. Kızım üçün jaz gülüm bütün, Taldığına seni döşöyün. Аяғы дүйнө аларга тиде, Күллү болуп өзүмө төйүн. Ачылып жаңы аязда дагы, Жазды гана жаштык жамалы. Өмүрлөш болуп, Кош жылдыздай, Кош жылдыздай өттөй, Кош жылдыздай өттөй жаналым. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Салам, халқым салам, урмат қылдым саған. Сені айқалам, елім тәзім қылам. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Жалпы біздің қонақтар, жалпы жүрілер кеп өзөгү салам болот элибизде, саламдашуу салт өкөнгө жерибизде, салтты улап саламдашып, сөз баштайбыз, күч тартып, дем кошуп, демибизге. Өзүм ушул бухгалтерлик тармакта ушу Түп жергесинде 10 жылдан бери эмгектенип келем. Келинчегим Сулайманова Жазгүл Василий Кайкин атындагы орто мектептин кыргыз тили мугалими болуп эмгектенип келе жатат. Экөөбүздүн баш кошконубуз 7 жылдын жүзү болду. 2 баланы тарбиялап, чоңойтуп, өстүрүп келе жатабыз. Бул ата асказоо үй бүлөдө, эне боорундагы булак, бала ортосунда күйүп турган шамчырак. Биздин үй бүлөнүн кожоюну, биздин камкорчубуз, колдоочубуз, коргоочубуз дайыма балдарыма татыктуу тарбия берип, жол көрсөтүп жүргөн бул биздин кожоюнубуз Курманбек. Келинчегим болсо Сулайманова Жазгүл биздин үй бүлөбүздүн куту, балдарыбыздын мээримдүү энеси. Эртең менен жумуштан кетерде жылуу сөздөрү менен узатып, кечинде жумуштан келерде жагымдуу маанай менен тозола турган Сулайманова Жазгүл Сагынбековна. Бул биздин эки уулубуз.
бүгүнкү күндө кыргыз элибиздин керегине жараган татыктуу мыкты инсан тарбиялаш үчүн биз бүгүн Курманбек экөөбүз көптөгөн эмгегибиздин салымын салып жатабыз. Биздин девиз ынтымактуу үй бүлө, жаркын келечек. Ажарың арбалып, дидарың азарланып, мұңқанып ырырдадым, бұлбұлғышқан айланып, қимыл салған қылығы, қызғалдақ таймұралы, күн кешке созамағын, күгіп болып үн салып ей, үн салып ой, үн салып. Айылы түк жаранған ажайып көркөнүгө, ашығып арнаным, асылды чим өзүңгө, өшпөс болуп жанасың, өрсүм ал жүрөгүмдө, өзүңө табылсың дейм, өмүрлөшүм өмүрдө, өмүрдөң эй, өмүрдөң ой, өмүрдөң. Сұлулың içinen bir özümdü самаймын, туткуну болдум эртең туш алган бул жагдайдын. Bir özümdü койгоймун, bir özümdü самаймын, тагдырга башым дейип, таптым сенден убайым, убайым эй, убайым ой, убайым. Алдымдан чыга калсам, айсымал күндө жаркын, арзымды чаман сайын алып сага тартып, күндүп чыга келсең, күндөй жаркын таңдагы, сусатап бүткөн боюң, сулуулугуң андагы, андагым эй, андагым ой, андагым, андагым эй, андагым ой, андагым. Карагы назар болуп, кайгырсам кубансам да, мен аны жалгыз эңсең, жетип кучагыма, сагындасың күн сайын, саргайтып сарсалага, арманга тунчук турмай, алганың болчу жанымда, жанымда эй, жанымда ой, жанымда, жанымда эй, жанымда ой, жанымда. Чоң рахмат бардык катышуучуларга ийгилик. Şu bugünkü майрамдын күбөлөрү ошо биз чакан даярдаган ошо саламдашуубуз бар эле. Мен келинчегиме берсем. Саламдашуу салт экен, сабырдуу кыргыз элимде. Салтты бузбай биз дагы салам айттык сиздерге. Сөзүбүз куру болбосун деп бул жакта балдарыбызды алып келген жокпуз, бирок ушундай өзүбүздүн эмгегибиз менен буклет жасап келдик. Бул жерде үй бүлөбүздүн тартуу моменттери тартылган, биздин девиздер жазылган, эске аласыздар деп ойлойм. Ошондой эле эми биз мамлекеттик кызматта иштебейбиз, бирок 13 жылдан бери жашайбыз. Биздин үй бүлөбүз классташтардан курулган, жолдошум экөөбүздөн тең тушпуз. Ошондой эле татынакай 3 кыздын эн атасы болуп, урушпай талашпай, жакшынакай баарына үлгү болот үй бүлө болуп жашап келатабыз. Анан эми баякы үйдөн куруу келбейин деп, бул жакка дагы баарыңыздарга, атаандаштарга, калыстарга даамдарды ала келгендин. Үй кожо кээси болгондуктан ушундай үйүмдөн дагы даам ала келдим. Ошону да бир эметип койсоңуздар. Ал эми азыр болсо саламдашуубузду курултпай аракетибиз менен ырдап коелу дедик. Биз эми профессионал ырчылар эмеспиз, бирок ушул конкурс үчүн аябай даярдандык. Мен ойлойм, аны эме баалайсыздар деп. Баалайбыз.
Sen tek kız eserek men de bala Süt tozundan gekelek Yağmurda ekülük Oğlum menen uyguluk Canından ayrılük Küçük geldik geçelim Altın dağlalı Bizi oynattın Biz gelin bizler Seni oynattın Gel desem men kolundan jetelep belin giyip sen amağa erkelep Çağın baykuş çumuştan Çarşadı defnen ayak Çar kaynatkan gündürü Halesinden getelek altın bağlalık Bizi oynattın Biz elimize Seni oynattın Altın dağlalı Bizi oynattın Biz gelin bizler Seni oynattın Biz gelin bizler Seni oynattın Жубайлар өздөрүнүн эркин форматта тааныштыруусун алып барып өттү. Негизи бул бирден 5ке чейин баалана турган атайын калыстар тобу бирден 5ке чейин балдар менен упайлар менен баалайт. Ал эми калыстар тобу менен макулдашып алсак, азыр сиздер бул балды койгондон кийинки конкурстун жыйынтыгы менен биринчи конкурстун аягына өтөлүбү же сразу эле баалоого өтүп кете берелиби? Кандай дейсиздер? Анда баалай берели. Келиңиздер, урматтуу катышуучулар, бул жака келип бериңиздер. Биздин акыркы катышкан катышуучуларыбыз кийимдериңиздерди которо бересиздерби кийинки оюнга? Сиздердин баалыңыздарды мындай эле улус коелу алыстан. Келиңиздер, бул жерге мындай элдерге буяка тизилип берсеңиздер. Эң алгач Ысык көл айыл аймагынан келген биздин жаш жубайларга берген бааңыздар, урматтуу калыстар тобу. Төрт, 3. Кийинки Каркыра айыл аймагынан келген биздин жаш жубайларыбыз. 5. Кийинки Карасайф айыл аймагынан келген биздин жаш жубайларыбыз. 5-4. Кийинки жаш жубайларыбыз Түп айылынан келген биздин жубайлар. 5-4. 1-4 калганы 5. Анда эмесе акыркы болуп биздин Шат айылынан келген жаш жубайларыбыз аз бул жерге келе албай калды. Бааңыздарды бере берсеңиздер. Түп айыл аймагынан келишкен жаш жубайлар. Акыркылары 4-5-1-4. Дүркүрөгөнү оңдойт, түздөйт деген сыяктуу. Ал эми ошол айымдардын көз карашында кандай? Ошол максатты алып, атайы дөңгөчтөр даярдалат, мына дөңгөчтөрүбүз турат. Даптаяр, кулабайт, жыгылбайт, түп-түз турат, Жубайларга бир гана жолу уруу мүмкүнчүлүгү берилет. Жубайлардын бирөөсү бир гана жолу урат, кыйшыйып калса түздөмөй жок. Кийинки жубайыңыз келип, аны түздө урат, бирок бир эле жол, балка менен бир эле жол тийишиңиз керек мыкка. Ал эми мыкты биринчи кагып бүткөн жубайлар жеңүүчү деп табылат. Калыстар тобунун берген упайын алышат. Келиңиздер, анда биринчи маараны бул жактан баштайлык. Жубайлардын бардыгы тең бул жака турат. Өзүңүздөр макулдашасыздар, кимиңиздер биринчи келип урасыздар. Биз болсо бул жерди дайындай коелу.
2. Hazır koyulmayıp bile biraz batıralım. 1. Hayır baştan beylerden az. 1, 2, 3 gittik. Ordumuzdan yılbayız. Az zaman sığar. Gittik ki ikisi. Bu erkeklerge qaraganda bu ayımlar qatorroq qo'yamazdi. Yuguramiz. Azamatlar, az qaldı. Chidaysiz. Hay, ikki jol urgan bo'lmaydi, birla jol. Ikki qo'ldab ko'ra, mut bilan tegizinger dolar. Azamatsınlar. Ay vallahi test etti. Bitti birinci. İkinci bitti. Sekunda gidiyor. Ayağına çeyin, cübrüz ayağına çeyin, Roz. Ayağına çeyin. Birinci ıskol aylaymadı. İkinci olup karkıra. Üçüncüler harekette hazır. Sekundasın Aray, sekundasın. Bitti. 1, 2, az bir okuyup biraz bu vakit. 1, 2, 3 gitti. Mırt yerinde, balka buldu. Kolunları da oynadılar. İki jol olmaydı. Hey kadar. Azamatsınlar, cübürüz. Bundan yeni video bir remonttu. Jalan ayınlar jasayız ha. Hay ikinci jol olmaydı. Ayağına çeyin, sekundadan moş aldı da aldı kaçır falasında. Ay baba ya. Çükürdük oldu. Abi üstü, bu ayağına çeyin cükürtlerinde atkamızdan abi. Kıskaratılgan uzak şol oturmayın. Tüvayımı ya, bitti. Gelingizler, cügürüveringizler sizler. Sekundalar var, çeneli oda. Azamatsız. Oldu uca bol olayık bana. Bol olayık, bir jol tutsanız bitet hazır. Ay. Barış konap gel vereyim sonra. Ay. 2 gram emin. Meyli 1 gram dedim. Ay onu uyandı. Biraz köp bolsa eşit bolmaydı da. Köp bolsa жақсылап çayla. Ama kullandı mına. 180 gitti. Üçüncü gelingizler, üçüncü. Çok çaybaş gerek, ayırdı baş. 2 minut gen, makul, 2 minut gitti. Bitti. Karkıra ayılaymağı. Sekund az Güdüp durağız. İkinci bitti tüp. Balvay ayılaymağı. Balvay deyiverelim. Üçüncü tüp ayılaymağı. Şatı, eko biri bitti, çoğu. Ha, bardı üstengele bitti, toktat savaz. Meylik 3 meyli, baştan aç. Başta vergile.
Birinci bitti. Talgat birinci ayt koy. Сажубай, birinci. Karasay faydalanmadı. İkinci. Balkıra. Esik bölümüne tüvayı. Sapatı arayız, sapatına. Sapatına gömül biraz. Barınlar ülü Karakalar çıkanday sonun biringdi biring kopu kuattap biringdi biring ugup ayabay sonun katışıp sonun ötkördüңөр. Үй бүлөн бул мамлекеттин түркүсүңөр да силер. Карагалачы үй бүлөдө башталат мына үй бүлө жакшы болсо баланын тарбиясы бириңди менен жандардан сүйүнүп карап отурдук. Молодецсиңер, ушуңардан жазбагыла, ынтымаңардан жазбагыла, ынтымактуу болгула. Дайыма ушундай эриş аркак болуп кайда болсо бири-бириңерди бүгүнкүдөй колдоп өткүлө. Ошон үчүн анан биз бүгүн азыр Калыстар тобу өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгардык. Анан сөздү кел, калап тилектерди Урматтуу бүгүнкү конкурсанттар, сиздердин бүгүнкү эмгегиңиздер өтө зор. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Өңгүлө, өскүлө, ушундай таймаштардын далайын дагы келечекте багындырып, бийиктиктерге жеткиле. Бүгүнкү оюн аябай кызыктуу болду деп
ойлоп атам, аябай жакшы болду деп. Анан бул уюштуруучу топко дагы ыраазычылык билдирем. Ушундай бир ушу замандын агымы, ушу ар кандай болуп, элдин баары бала чакадан карганга чейин соткага таасирленип, эме кылып аткан убакта ушундай бир жакшы оюнду уюштуруп, элдин маанайын көтөрүп аткан уюштуруучу топко ыраазычылык билдиргим келет албетте. Баарыңыздарга ийгилик. Бул деген ушундай оюн, бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Бирок ушул оюнга катышкандын өзү эле эмне деген сыймык, эмне деген. Мындай оюнга катыша албай жүргөндөр канча. Силер ушул бүгүнкү оюнга катышып, элдин жүзүн ачып, өзүңөрдүн жүзүңөрдү ачып, өзүңөрдүн талантыңарды элге тартууладыңар. Мында ташып алып атасыңар. Эми мындан кийин мындан да жакшы катышканга, мындан да жакшы аракет кылганга эме дилгир болуп каласыңар да. Анан сиздерге ыраазычылык билдирем. Анан азыр эми угасыздар. Иш-чаранын катышуучулары, уюштуруучулар бүгүнкү иш-чара аябай жакшы маанайда өттү. Мага баары жакты, бирок өзгөчөсү жанагы камыр жууруп, эркек балдардын камыр кескени аябай жакты да. Ошон үчүн ошол конкурста эч кимди эметпейин деп баарыңарга 5 койдум, эркектер азаматсыздар баарыңар. Анда ишти көп эле эркек жасай албайт болуш керек негизи. Мен карап отурсам биякта бир мүнөткө жетпей эле шакылдатып кескилеп салдыңар, азаматсыздар баарыңар. Келечектериңерде азамат баары. Бүгүн жакшы баарыңар абдан жакшы даярданып келиптирсиңер, бирок ар бир оюндун өзүнүн утканы болуп экен, утулганы болуп экен. Азыр биз бияктан ушул силердин эмеңерге жараша тааныш билиш деген жок болду биякта, таза эле болду. Ким кандай жооп берип, ким кандай эме кылып эметсе ошо ачкоолор менен эле саналып эметилди. Баарыңыздар таарынбайт болушуңуздар керек деп ойлойм. Бүгүнкү иш-чарага келип катышып берген ушу жубайларга баарыңыздарга чоң ыраазычылык айтмакчымын. Жана бүгүнкү ушул иш-чараны уюштурган Түрк маданият үйүнүн жетекчиси Достук мырзага, Талгат мырзага жаштар иштери боюнча чоң ыраазычылык айтам. Жана жалпы ушу силердин кызматкерлерге чоң ыраазычылык. Мындай иш-чаралар көп болуп турса, буюрса баш эле деп ойлойм. Буюрса дагы мындай иш-чаралар көп болот алда. Рахмат баарыңыздарга. Саламатсыздарбы, урматтуу таймаштын ушу иш-чаранын катышуучулары. Мына жогоруда апарчубуз айткандай, президентибиздин жарлыгынын алкагында жана үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо чоң программа алган ушу иш-чара өтүп жатат бүгүнкү күндө. Андан тышкары бизде балдарды коргоо бөлүмү тарабынан ушу Түрк районунда алдын алуу субъектилер бар. Ошол субъектилер менен бизде ошол жаш өспүрүмдөр арасында ушу кылмыштуулукту, зорлук-зомбулукту, укук бузууларды алдын алуу боюнча алдын алуу ар тараптуу ар кандай иш-чаралар өтүп жатат. Азыркы иш-чарада мен ойлойм ушу алдын алуу иш-чарага жатат деп. Бул да массалык маалымат каражаттарга дагы чагылдырылат. Интернет тармактарына чыгат болуш керек. Муну да ошо көп жаш үй-бүлөлөр көрүп, үлгү катары көрүп, силер ошого мындай жакшы үлгүлүү үй-бүлө болууга аракет кылат деген бир ой максаттар, тилектерибиз бар. Ал эми силер катышып берген үчүн силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Силерге кааларыбыз үй-бүлөңөр менен аман болгула, ден соолук, узун өмүр, бакыт талай кылайбыз. Бар болгула, аман болгула, балдарыңар имандуу болсун, кайрылуу болсун. Чоң рахмат сизге. Урматтуу катышуучулар, эми бүгүнкү иш-чарабыз канчалык болсо дагы колдон келишинче өткөрүүгө аракет кылдык. Таарынбаңыздар, оюн деген оюн экен, бирде өйдө бирде ылдый болот экен. Аракет кылдык, Талгат экөөбүз буюрса, бул айда. Бул биринчи жолу болуп атат мындай оюн бул район боюнча. Кандай болду экен, бир кишинен жасап көрөлү дедик да. Эмкиде мындан да жакшыраак өткөрүүгө аракет кылабыз албетте. Мындай бүгүнкү кетирген кемчиликтерди биз да өзүбүз кемчиликтер кандай кемчиликтер экенин сезип атабыз. Ошол кемчиликтерди эмкиде кайталабаганга аракет кылабыз. Бирок дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде бул айыл аймактардан бир сыра даярдалып келген болсо, мындан да жакшы деңгээлде өтмөк. Чындыгында биз да түшүнүп атабыз. Айыл аймактарда биз үй-бүлө чыгыштын өзү эле бул чоң эрдик болуп калды азыркы учурдачы.
бир үй бүлөнү таап келип кел, бирөөсү күйөөсү менен сүйлөшүп макулдасак, келинчеги макул болбойт экен, келинчеги менен макулдасак күйөөсү бошобойт экен деген сыяктуу маселелер көп экен да. Силердин бияка келгениңердин өзү эле жеңиш. Тем более райондук деңгээлде мындай иш-чарага катышып атасыздар. Барыңыздарга терең ыраазычылык, үй бүлөлүк бакыт. Башкаларга биз эң негизги максатыбыздын бири райондо үй бүлөнү ынтымакты бекем сактап калуунун жолдорун издеп жатабыз да. Тактап айтканда ошол эки жободо эң негизги көрсөтүлгөн талаптардын бири бул 5 жылдан кем эмес жашашы керек эле. Ошонун аркасында жаштар иштери уюштуруп жаткандыктан, биздин Талгат мырза уюштуруп жаткандыктан, жаштар деген сөз бул 35 жашка чейинкилер да. Ошо 30 жашы 35ке чейинки болушу керек эле. Жок дегенде үй бүлөсүнүн бир мүчөсү деп атабыз да. Бирөөсү 36-37 болуп кетсе дагы жок дегенде кийинки мүчөсү 35ке чейинки. Ошол себептен жаш үй бүлөлөр деп айтылып аткан себеп ошол. Чындыгында сиздер жаш үй бүлө эмессиздер, башкаларга үлгү боло турган үй бүлөлүсүңөр. Мына бүгүн өзүңөрдү далилдеп көрсөтүп атасыздар үлгүлүү экениңиздерди. Башка айыл аймактардан келип ушунча колдоп коштоп келип аткан биздин кесиптештер сиздерге да терең ыраазычылык. Жакшы ушундай иштерди уюштуруп, жакшы аракеттериңизди көрүп атканыңыздарга баарыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Эми бул жактан дагы бир өзгөчө айтып кетчү нерсебиз, биздин райондогу ушунча эң көп узак жашаган үй бүлө деп да биз аныктаган чакырдык элек. Тилекке каршы андай үй бүлөнү алып келиш бул жака өтө оор экен. Себеби ал үй бүлөнү эң жаш аныктаган бир өзүнчө маселе. Аныктагандан кийин алып келиш эки адамды бирдей бул жака алып келип батасын берип, бак тилектин ниеттерин айтса деген жакшы тилектерибиз бар эле. Бул жеткиш өтө оор экен. Азыркы учурда 69 жылдан бери бирге жашап келаткан үй бүлө бар экен. Талгат, ошол экенин фамилиясы жөнүн азыр айтып коюп болуш керек, Талгат эстетип. Биздин райондо Каркыр айыл аймагында бар экен, 69 жылдан бери бир үй бүлө, бир баш кошуп, ошол бойдон азыркы учурга чейин бирге өмүр сүрүп келе жатышат. Бирок тилекке каршы кичине ден соолуктары начарлап кеткенине байланыштуу 2 күн мурун биз буга чейин даярданып атканбыз. 2 күн мурун Бишкекке больницага көрүнүш керек болуп калып, апабыздын Бишкекке кеткенге туура келип калды, ошол себептен келе албаган. Бирок сиздердин атыңыздардан бүгүнкү күнү атайлардын ошол үйүнө келген күнү барып, белегибизди берип, батасын алып, атабыздын, апабыздын батасын алып, сиздерге соцсеттер аркылуу, биздин Facebook баракчабыз жана башка группалардын аркылуу сиздерге батасын алып беребиз. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Аты жөнүн толук айтып коюп болуш керек атабыз. Келиңиздер, эми таанышуу убакыт келип жетти окшойт. Мен өзүм атым Талгат, фамилиям Бактыбек уулу. Түп районунда жаштар иштери боюнча иш алып барабыз, иш жүргүзөбүз. Президентибиз Садыр Жапаровдун жаңы жарлыгынын негизинде бул жаштарга 14 жаштан 35 жашка чейинки жаш Кыргыз Республикасындагы жарандар кирет. Ошол себептен буга чейин баарыңыздарга белгилүү болгондой эле бул жаштарга 14 жаштан 28 жашка чейинкилер гана кирчү эле. Ошол себептен биз бул иш-чараны 35 жашка чейин узартып жатканыбыздын себеби ушул биринчиси. Анан бул экинчи себеби азыркы күндө эмне себептен мындай оюндар деген суроолор болуп жатат. Бардыгыбызга белгилүү болгондой жаш үй бүлөлөрдүн азыркы күндө баарыбызга белгилүү болгондой эле жаш үй бүлөлөр эки ажырым жолго көп түшүп жатат. Ошол себептен биз район аймагындагы мыкты үй бүлөлөрдү тандап алып, ошолордун арасында ушундай бир кичинекей бир кыскача конкурс өткөзүп, анан ошол конкурстун негизинде башкаларга үлгү катары көрсөтөлү дегенбиз. Мисалы бизден кийинки жаш муундар азыркы үйлөнүп келе атпайбы? Иштеди дейт. Ошол себептен ошондой иш-чараны өткөзүүгө аракет кылдык. Колубуздун келишинче, бар колубуздун болушунча дегендей мындай атайын бир белектерибиз бар сиздер үчүн. Бардыгыңыздарды ошо ар бир айыл аймактан чакырып келгендигибизге байланыштуу ар бириңиздерди куру калтырбайбыз, бардыгыңыздарга белеги бар. Бирок кароо сынак деген кароо сынак экен, бирде жеңилүү болот, бирде жеңүү болот дейт.